Саламатсыздарбы? Ооздорум оюлуп эле жаман болуп атпайбы кечкеле дейт. Ооздор оюлганда стоматит же болбосо оосул делинет, кыргызчасы оосул делинет да. Оосул менен кимдер ооруйт? Оосул менен основном иммунитет түшүп кеткендер ооруйт да. Иммунитет түшүп кеткенде ошол ооздун ичи оюлуп кетет. Основном таза эмес колдон жаш балдар көрүнгөн жерде жөрмөлөп жүрүшүп, анан ар нерсени кармап, ошо оозуна алып келишип жүрүп, оосул болуп кетет да. Оосулга 1000ден 1 дары бул мекээр. Мекээр мындай болот да, мекээр. Бул мекээрди кантебиз? Мекээр катуу болот, ушундай катып калганчы. Бул мекээрди жаш балдар тиштеп жей албайт, чоңдор болсо тиштеп жесеңиздер болот. Бир мындай күкүмчү алып эле, аябай майдалап туруп, талкан кылып туруп, оозуна, балдардын оозуна, тилине ошондой жалатып себип коесуздар. 2 жолу сепкениңиздерден кийин вообще жок болуп кетет да. Оосулчу ушунчалык иммунитет көтөрүлөт. Ошол мекээрден кийинчи балдардын оосулу кайра кайталанбай калат да. Мекээрди чөп саткан апалардан сурасаңыздар болот. Мен мисалы буну өзүм үчүн, өзүмдүн ден соолугум үчүн ушинтип тиштеп туруп эле жеп коем да. Бирок мынчалык чоң эмес. Бир могу кичинекей чыпалактын тырмагынчалык эле жесең. Ошо чыпалактын тырмагынчалык жесеңиздер болот. Бирок кимдерге болбойт? Боюнда барларга, бала эмизип аткандарга, анан өтүндө ташы барларга болбойт. Калган адамдарга болот. Давлениясы высокийлерге дагы болбойт. Ошон үчүн ким оосул болгон болсо, ушул ыкманы пайдалансаңыз болот. Эгер мекээр таппасаңыз, анда менде табигый дарысы бар. Мага WhatsApp'ка жазсаңыз болот. 0559 78 0001.